Обода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек Максутова. Президент Трамп АКШнын Ирактагы аскерлерине күтүүсүз барды. Бул анын бийликке келгенден бери согуш жүрүп жаткан аймакка биринчи жолу келиши. Ал Сириядан аскерлерди чыгарып кетүүнү убада кылды. Гиннестин китебине катталган 7 кыргызстандык рекорд жөнүндө. Жергиликтүү коомчулуктун камын көргөн бир англис футбол клубу жөнүндө айтып беребиз. Президент Трамп жубайы Мелания менен АКШнын Ирактагы аскерлерине күтүүсүз барып, аларды өлкө үчүн кылган кызматы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Президенттикке келгенден берки 2 жылдын ичинде бул Трамптын согуш жүрүп жаткан жерге биринчи сапары болду. Трамп мындан бир нече күн мурун Иракка коңшу жайгашкан Сириядан АКШнын аскерлерин чыгарып кетүүнү убада кылып, натыйжада 2 жогорку даражадагы кеңешчиси кызматтан кетти. Президент Трамп жубайы Мелания менен Иракта жайгашкан америкалык аскер бөлүгүнө барып, жоокерлерди Крисмас майрамы менен куттуктады жана өтөгөн кызматы үчүн аларга ыраазычылык билдирди. Ушул жылы Ал-Асад аскердик базасынан келдик. Американы коопсуз, күчтүү жана эркин кылууга кошкон бардык салымыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. АКШ аскерлери менен бөтөн жерде турган Трамптан анын тышкы саясатынын барган сайын оочолонуп жатканы тууралуу суроолор берилери анык болчу. Өткөн жумада Трамп күтүүсүздөн америкалык күчтөрдү Сириядан чыгаруу чечимин жарыялаган. Анын кадамы Вашингтонду жана дүйнө жүзүндөгү айрым тарапташтарын тынчсыздандырган. Бирок Трамп мырза көптөгөн адамдар анын ой пикирине кошулаарына ишенерин айтты. Ал акыл калчап иш кылууга убакыт жетип келгенин айтты. Трамптын ой пикирине кошулбаган АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис президенттин чечиминен улам кызматтан кеткен. АКШ президенти генерал Мэттистин ордуна туруктуу мураскорун издөөгө шашпай турганын айтат. Бул анын туура деп эсептеген чечимдерин ишке ашыруу белгиси. Белгилүү болгондой, Пентагонго Афганистандагы америкалык аскерлерди кескин кыскартуу планын иштеп чыгуу тапшырылган. Көп аскерлер Афганистанда жана Сирияда аткарылчу иштер дагы деле көп экенин билишет. Трамп мырзанын өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган топту жеңгени тууралуу божомолдуу пикирине карата сын пикирлер кеңири тарады. Бул башкы кол башчынын согуш талаасындагы аскерлерге барып, алар менен алгачкы ирет жолугушуусу. Бирок Трамп жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге азыраак аралашууну каалаганын билдирүүдө. Сыягы президент Америка биринчи дегенге ишенип, башка өлкөлөргө зарыл болгондо гана кийлигишүүнү көздөп жаткандай. Бул сапарында өзүнүн тышкы саясаты тууралуу суроолорго кабылганы менен Трамптын Иракка болгон сапары Вашингтондо туш болгон маселелерден бир аз тыныгып алгандай. Крисмас майрамын утурлай чыккан экономика, баалуу кагаздар биржасы тууралуу кабатырлануулар жана мамлекеттик ишканалардын жарым-жартылай жабылышы, 100 миңдеген кызматкерлердин төлөнбөй турган өргүүсү же баянасы качан төлөнөрү түшүнүксүз абалды жаратты. Трамп мырза эгер Мексика менен болгон чек арага дуал куруу үчүн 5 миллиард долларлык финансылык келишим болсо гана кабыл аларын айтууда. Демократтар болсо бул ишке ашпайт деп ишендиришүүдө. Андыктан көп адамдар ишканалар көпкө чейин жабылып тураарына ишенгендей. Президент Трамп жубайы Мелания менен АКШнын Ирактагы аскерлерине күтүүсүз барышы жана башка орчундуу кабарлар жарыяланган интернет сайтыбызды уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Гиннестин китебине кирген кыргызстандыктарды билесизби? Бул китепке кыргыздар 7 рекорд менен катталганын өлкөдө баары эле билбесе керек. Дүйнөлүк рекордтор китебине кимдердин эмгеги кирген жана кимдер эмгектерин киргизүү аракетин көргөн. BBC кабарчылары иликтеди. Гиннестин дүйнөлүк рекордтор китебине Кыргызстандын атынан катталган бөтөнчө эмгектер саналуу эле. Атактуу каскадер Үсөн Кудайбергенов, жөөгүлүк Мария Кулчунова жасаган рекордторду, шахмат фигураларын эң ылдам тизген Алтынбек Бекмуратовду айтсак болот. Албетте Манас эпосу дүйнөдөгү эң көлөмдүү дастан катары кирген. Бул тизмеде ошондой эле 1 мүнөттө кийим алмаштырган Радислав Сафин менен Ольга Крамер, Жапонияда 72 градус ысык мончоодо 1 саат отурган Турдакун Ташполотов да бар. Кыргыз рекордторунун эң соңкусу 1 тонна 464 килограмм көлөмдө жасалган 5 бармак болду. Кыргызстан үчүн бул асыр эле. Кыргыз деген өзү кыргыз эли абдан өнөрлүү эл да. Биздин жанакы кичинекей эпосторубуз эле Курманбек, Жанышбай, Шолжобай менен Кишимжан. Ошолор эле дүйнөлүк эң узун поэма Махап Карата дегендерден ашып кетип атпайбы? Сөөктөстүрүп атабыз. Буту тең элди
Белгилүү кыргыз дарыгеринин 16 жаштагы өспүрүмдүн бутун 31 сантиметрге узарткан эмгеги дагы керемет операция болгон дешет. Аны чет өлкөлүк профессорлор Гиннес китебине киргенге татыктуу эмгек катары баалашкан. Каттоодон өттүк, номер берди бизге, да, туура ушундай эч жазалган эмес. Рекорд ыйгарсак болот, бирок силер бул суроолорго жооп бергиле деп бизге 5-6 суроону берди. Биз бардыгына жооп бердик. Видео, фото, сүрөттөрдөн рентген, история болезнь, эмнелердин баардыгын биз жөнөттүк. Анан көп убакыттан кийин жооп берет экен, алар 3 ай, 6 айдан ушундай созду да, аябай созуп атты. Анан жооп келди бизге, биз карап көрсөк, силер 16 жашта баштапсыңар. Адамдын сөөгү эркектердики 18ге чейин өсөт. Ушундан силерден бизге далил керек. Далилдеп бергиле деди. Анан биз далилдеп бердик. Ошондон бери биз азыр күтүп атабыз жоопту. Бизге жооп келе элек. Гиннестин китебине сунушталып, бирок өтпөй калган да иштер бир топ. Мисалы, миң комуз чойногон машботой, эң майда шахмат фигуралары жана студенттер жасаган эң чоң калпакты айтсак болот. Бир канча себептери бар. Биринчиден ошол эле акчалай взностору, төлөмдөрү болду. Мен буга чейин айтып кеткендей эле, ошол бюджет тартыш болгондуктан, чектелүү болгондуктан болгон жок. Дагы бир чоң себеби ошол кездеги тажрыйбанын жоктугу болду да. Эми биздин задач ушу өттү алыш керек да. Учурда 90 жаштан өтсө дагы хирургиялык операцияларды жасап келе жаткан академик Мамбет Мамакеевди Гиннестин дүйнөлүк рекордтор китебине сунуштаганы жатышат. Это напряженный, воспаленный. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Ана Кракатаур вулкан тоосу атылганы токтобой. Индонезия өлкөдө өзгөчө кырдаалды күчөттү. Жанар тоосунан лава жана ысык газ акканы токтобой жатат. Вулкандын тегерегиндеги аймак курчоого алынып, учактар ал аймактан оолак учуп өтүүдө. Өткөн жумада ири ойдуңдун кулашы цунамиге алып келип, 400төн ашуун киши каза болду. Өзөктүк ракеталарга окшош гиперсоник куралдарды сыноодон өткөрүүгө катышкандан кийин Орусия жаңы стратегиялык куралга ээлик кылды деп билдирди президент Путин. Президент ошондой эле бул жаңы курал душмандардын ракетага каршы кайсы гана каражаты болбосун баарына туруштук бере аларын айтты. Ал ракеталар үндүн ылдамдыгынан 10 эсе тез учуп жана коргонуу системалардан буйта өтө алат. Конго Демократиялык Республикасында президенттик шайлоо кечиккенине байланыштуу нааразылык акциясына чыккан элди таркатуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ колдонулду. Өлкөнүн айрым аймактары оппозицияны колдойт. Добуш берүүчүлөр шайлоо комиссиясы президент Жозеф Кабиладан буйрук алып жатат деп нааразы. Австралиянын Сидней шаарында 3000ге жакын тургун жаңы курулган имараттан чыгарылууда. Бул 4 күндүн ичиндеги экинчи эскертүү болду. Дүйшөмбү күнү имаратта жараңка пайда болгон. Эксперттердин айтымында имарат кичине ордунан да жылган. Инженерлер менен куруучулар көйгөйдү чечүүнүн үстүнөн иштеп жатат. Футбол көрмандары жакшы көргөн клубун көрүүгө убактысын аябай. Жол жүрүп барып матчтарды көрөт. Клубдун тактикасын талкууга алат. Айтор болушунча колдоосун көрсөтөт. Ал эми клубтар көрмандарына ыраазычылыгын кантип билдирет? Эмки баяндама ошол тууралуу. Эгер менеджерибиз Макро Силва бинго оюнунан жеңсе каршылык жокпу? Анткени чындыгында 23 жылдан бери эч бир Эвертондун менеджери жеңишке жетишкен эмес. Бул чогулуш Эвертондун Blue Base аттуу жаңы сарайында өтүүдө. Ал $1 миллион курулду. Ар апта сайын бул жерде деменция менен ооруган кишилер жолугуп турат. Эвертон клубу Ливерпулда гана эмес, Европада дагы эң жакыр жашаган аймакта орун алган. Социалдык маселелерди чечүү Blue Base долбоорунун көптөн бир бөлүгү. Эвертондун аксыз мектебинде Зак сыяктуу окубай калган балдарга дагы бир мүмкүнчүлүк берилет. Зак буга чейин 3 мектептен четтетилген. Бул бекер мектепке чейин. Жада калса өзүмдө да үмүт болгон эмес. Себеби абал начар болчу. Зактын айтуусунда ал учурда башка балдарга насаатчы. Эвертондун үй бул жүрөк түнөк тапкан жер деп аталган социалдык түзүмү социалдык жардамга муктаж балдарга колдоо көрсөтүүнү көздөйт.
Клуб Зак келген алгачкы жылы ачылган. Зактын турмусу көрсөткөндөй бизге кошумча колдоо зарыл. Ордун таба албай жүргөн балдар келип, көмөк алчу жер түздүк. Зак белгилегендей, алар эми бир бүлөө. Бул клубдун негизги баалуулугу. Метини клуб өспүрүм катары карамагына алган, бирок ал түрмөгө түшүп калды. Алар мени ар тараптан колдошту. Дайыма байланышып, көп жолу келип, катта жазып турушчу. Мен алардын колдоосун дайыма сезип турдум. Факт түрүндө Эвертондо мыйзам бузган жаштардын 79% кайра эреже бузбайт. Ал эми улуттук түзүмдүн орточо көрсөткүчү 38%ды түзөт. Бүгүнкү күнү Метинин туруктуу жумушу жана санаалаштары бар. Футбол бизнес катары көп сынга кабылып жаткан чакта аталган клуб эмнени көздөп жатат? Албетте, кептин баары фанаттарга барып такалат. Алар көк түстү жакшы көргөн үчүн сыймыктана турган кылабыз. Эвертон клубун элдик клуб деп атап коюшат. Алар бир гана мыкты болууга умтулууларын көрсөтүүдө. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак. Англис премьер лигасында Саутгемптон бүгүн кечинде West Ham менен оюнга камданып, дагы бир жеңишке жетебиз деп үмүттөнүүдө. Кече күнү Ливерпуль 4-0 эсебинде Ньюкаслды утуп алып, тизмеде 6 упайга алдыга жылды. Манчестер Сити 2 жолу катары менен утулуп, Рикардо Перейранын кечиккен пасы Лестерге 2-1 эсебинде жеңишке жетүүгө жол берди. Ошентип Пеп Гвардиоланын командасы 3-орунга түшүп калды. Кече Анфилд таласында Ньюкасл менен болгон оюнда пенальтиге алып келген учур боюнча Ливерпулдун оюнчусу Мохамед Салах эч кандай жоопко тартылбайт деп билдирди Англис футбол ассоциациясы. Оюн учурунда Мо Салах Ньюкаслдын коргоочусу Пол Дамет менен болор-болбос кагылышуудан жыгылып калган. Оюнду Ливерпуль 4-0 менен утту. Теннис. Серена Уильямс Дүйнөлүк теннис ассоциациясынын турнирине катышкан. Жаңы энелер үчүн көбүрөөк колдоо көрсөтүлсүн деген демилгени колдоп чыкты. Төрөттөн кийин жана жаракат алгандан кийин спортко кайтып келген оюнчулар мурдагы ранкын колдонуп, турнирге өтүүгө акылуу болот. Ошондой эле ал оюнчулар турнирдин ачылышында жогорку ранктагы спортчулар менен беттешпейт. Уруш мелдештеринде Джон Джонс Американын эли самап жаткан спортко кайтып келүү баяны мен жөнүндө болушу мүмкүн деп айтты. Ал ишемби күнү швециялык Александр Густавсон менен UFC'нин Лос-Анджелесте өтчү оюнуна катышат. 31 жаштагы Джонс 2016 жылдын июль айында коз уткуч колдонгону үчүн жеңил оор салмактагы титулунан арылган. Жаңылыктардын соңунда Түркиянын эң ири килеми бир орундан жылбай 120 жыл турган соң эми реновациядан өтүүдө. 468 чарчы метр болгон ири килем Стамбулдун Йылдыз сарайында турган. Ал жуулуп, эми учурда бүтөлүп жатат. Ал килем Султан Абдулхамид экинчинин доорунда 10 жыл бою токулган экен жана немис императору Вильгельм экинчи жаткан сарайда төшөлүптүр. Бүгүнкү жаңылыктарды эске сала кетели. Президент Трамп АКШнын Ирактагы аскерлерине күтүүсүз барды. Бул анын бийликке келгенден бери согуш жүрүп жаткан аймакка биринчи жолу келиши. Ал Сириядан аскерлерди чыгарып кетүүнү убада кылды. Гиннестин китебине катталган 7 кыргызстандык рекорд жөнүндө айтып бердик. Жергиликтүү коомчулуктун камын көргөн бир англис футбол клубу жөнүндө баян. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Кыргыз Check.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог, макала, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандар менен бөлүшөбүз. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Саламатта калыңыздар.